ушул мамлекет сунуштай турган долбоорлор жөнүндө дагы көп кеп кылышат да. Мисалы ар бир тармак, ар бир министрлик жанагы интип мага баланча сом, мага мындай кылып бергин дегендин ордуна келген инвесторго мынакей мен жетектеп аткан тармакта мына урекил 5 долбоор ийне жибине чейин даяр турат деп айтыла тургандай деңгээлге жетишибиз керек деген да маселе турат да. Бүгүнкү күндө биздин улуттук агенттик ошол милдеттер жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө ошол жанагы полномочный представитель президента деп жана региондорду толугу менен бирден замдары биз менен байланышып, биз менен түздөн түз иштешет. Райондун акимдери бардыгы бирден замдары биз менен түздөн түз байланышта иштешет. Ошол эле мезгилде айыл өкмөттөрдүн бардыгы түздөн түз биз менен иштешет. Разрезе регионов биз бардык Кыргызстандын бардык булум бурустарын ошондо мындайчасын айтканда ахватывайм да. Бардыгына мындай жеткиликтүү, бирдиктүү саясат алып барганга бул боюнча семинар, тренингтерди өткөзөбүз. Бизде бүгүнкү күндө жана европалык стандартка туура келе турган инвестиционный проекттерди жасаган чанда эле кишилер бар экен, мындай профессионалдар бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө жанагы эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, семинар, тренингтерди өткөзүп, бардык региондордун бардыгын камтыган. Ошол эле мезгилде региондордо мына мисал үчүн Баткенде жанагы аэропортту реконструкция кылып атышат. Ал жерге бир ГЭС курган жатышат. Турецкий компания келип туруп Остим деген жана промышленный производственный бир чоң бир жана промышленный зона курган жатышат. Түрктөр, кстати, мени жанагы июнь айында чакырып атышат. Барып алар менен дагы мында практически обмен опытын кылып келебиз да. Ошол эле мезгилде мына Ысык көлдө туризм багытында мына Франциянын Куршавель деген лыжный базалары бар. Дүйнөлүк деңгээлдеги мында чоң лыжный базаларда. Булар Кудай буйруса ошол жанагы биз дагы бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү башталдык. Алар менен эгерде ошол жанагы туризм багытында ошондой лыжный базаларды кура турган болсок, 20 000 киши мындай часын айтканда эмгек менен камсыздалынат экен да. Бул деген бүгүнкү күндө биз мынагы жанагы Евразис биримдигинин алкагына кирген 189 миллион базарыбыз бар да. Ошол эле мезгилде ВСП жана ВСП плюсту 550 миллион. Бул жерде биздин кошунабыз мына Кытай чоң 1,5 миллиард. Бул жакта Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия, СНГ мамлекети, Афганистан ары жанагы Карачиге чейин, Пакистанга чейин чыгып кете турган бир мындай өзүбүздүн бир логистический борборлорду мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Логистический борборлорду курсак, транзитный жанагы потенциалыбыз абдан күчтүү. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой жанагы Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу мына бул нерселер абдан мындай коомчулуктардан катуу мындай сөз болуп жатат. Бул нерселер Кудай буйруса келечекте чоң ачылыштар болот. Биз бүгүн күндө аэропортторду оңдошубуз керек. Аэропортторду дүйнөлүк деңгээлдеги чоң жана хабтарды түзүшүбүз керек. Ошол эле мезгилде мына көлдөгү жанагы аэропортту дагы, Жалал Абадтагы, мынагы Оштогу аэропорттордун бардыгын дүйнөлүк деңгээлдеги бир чоң жакшы стандартка туура келе турган аэропортторду эмнеге дегенде жанагы грузопоток именно эң тез бул жанагы самолет менен келип, самолет менен кайра кетет да бул нерселерчи.